Telefon менен ноутбукту бири-бири менен байланыштыруу үчүн телефонго Plickers орнотуп алабыз. Plickers орноткондон кийин телефондон Plickers'ке киребиз. Ушундай болуп ачылат. Sign in деген жерди басабыз. Email деген жерге аккаунтубузду жазабыз. Башкача айтканда поштабыздын атын жазабыз. Password деген жерге паролубузду жазабыз. Андан кийин sign in дегенди басабыз. Компьютерден Chrome'ду ачып, телефондон ушундай болуп ачылат, класс чыгат. Компьютерден Chrome'ду ачабыз дагы Plickers сайтына киребиз. Адрестик жолчого plickers.com деп жазып Enter'ди басабыз. Сайтка ушундай болуп кирди. Мисал үчүн эми окуучулардан тест алуу үчүн телефондон 10-класс дегенди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Ушул тестти басып коебуз. Add to queue дегенди басабыз. Информатика тест дегенди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Шуну басып коебуз. Компьютер менен Open no playing дегенди басып коебуз. Камеранын сүрөтүн басабыз телефондон. Окуучулардын ишин тартабыз. Мына мисал үчүн окуучулар ушундай жооп беришет. Üçüncü okuyucu Tuğra Joğun D деп атат, экинчи окуучу Б деп атат, биринчи окуучу С деп атат. Окуучулардын фамилиясы ушинтип чыгат. Камеранын белгисин басып койсок тартат. Компьютерден дагы көрүнүп турат кайсы окуучулар жооп бергени. Кийинки суроого өтүү үчүн следующий дегенди басабыз. Камеранын белгисин басабыз. Мына окуучулардын фамилиясы чыгып атат. Азыр окуучулар ушундай жооп беришти дейт. Üçüncü okuyucu A жообу туура деп жооп берди дейт. Жазсак окуучулардын аты жөнү чыгат. Азыр бир окуучу туура жооп берип атат. Жашыл түстөгүсү туура жооп, кызыл түстөгүсү туура эмес жооп болот. Биз ушундай кылып камераны уштаганыбызда окуучулардын аты жөнү чыгат. Сүрөткө алып тартып коебуз. Мына туура жообу жашыл болуп көрсөтөт. Телефондон кийинки суроого өтүү үчүн кийинки дегенди басабыз. Камеранын белгисин басабыз. Ушундай болуп тартат. Азыр чөбөтмөнү туура эмес жооп берип атат. Окуучулар жоопторуну алмаштырышы керек. Ушундай кылып, мисалы үчүн Д жообу туура десе, Д жагы окула тургандай кылып бериш керек. С жообу туура десе, экинчи окуучу тартабыз. Андан кийинки дегенди басабыз. Компьютерден дагы суроо алмаштырат улам. Биз телефондон жылдырган сайын компьютерден камеранын белгисин басабыз. Окуучулар жооп берип атат, тартып коебуз. Андан кийинки дегенди басабыз. Мына 3-чү суроо чыкты. Камеранын белгисин басабыз. Окуучулар жоопторуну ушинтип
алмаштырып жооп бере беришет. Ошон үчүн ушундай жооп беришти дейли. Экинчи окуучу Д деп жооп берди, биринчи окуучу Б, үчүнчү окуучу А деп. Тартабыз. Мына жыйынтык чыкты. Эми бул жактан телефондон болду. Телефондун ортосунда домой деген кнопканы басып чыгып кетебиз. Компьютерден жыйынтыкты көрүү үчүн назад дегенди басабыз. Мына скоросшет дегенди басабыз. Протокол. Окуучулардын жыйынтыгы чыгат. Басканыбыздан кийин 10 класс дегенди тандайбыз. Мына окуучулардын жыйынтыгы чыкты. Бул жерден толук окуучулардын жыйынтыгы чыгат. Класс боюнча билим сапаты 20% болуптур. Элиза бир дагы суроого туура эмес жооп бериптир. Мына 5 суроо турат. Андан кийин Мирзада 40% жооп бериптир. 5 суроонун экөөсүнө туура жооп бериптир. Шахида 20% жооп бериптир. 5 суроонун бирөөсүнө. Бул жерден Student Reports дегенди бассак, ар бир окуучунун жыйынтыгы ушундай болуп бизге баракка даяр болуп түшөт. Мына Элизанын жыйынтыгы биринчиси туура эмес, туура жооп бул болуш керек экен, экинчиси туура эмес, үчүнчүсү туура эмес, төртүнчүсү туура эмес, бешинчиси туура эмес. Мирзаданыкы биринчиси туура эмес, экинчиси туура эмес, үчүнчүсү туура, коррект дегени туура, жашыл болуп калат. Incorrect дегени туура эмес. Андан кийин акыркысы туура. Кийинки окуучунуку Шахиданыкы мына биринчи туура эмес, экинчи туура, үчүнчү туура эмес, төртүнчү туура эмес, бешинчи туура эмес. Бир эле жооп туура. Incorrect деп кызыл болуп турганы туура эмес жооп бергени, correct деп жашыл болуп турганы туура жооп бергени. Бу жерде топтогон балы. Биз бул жерден print page дегенди бассак, принтерден жыйынтыкты чыгарып алабыз. Ар бир окуучунун жыйынтыгы принтерден кагазга чыгат. Ушундай кылып жыйынтыкты чыгарып алсак болот. Бул жерде жалпы жыйынтыкты эле көрө турган болсок, мынаны басып койсок, жалпы жыйынтыкты эле көрсөтүп коет мына. Бул жерде collage sets дегенди бассак, жалпы жыйынтыкты ар бир суроонун жыйынтыгындагын бизге көрсөтөт. Display cards. Бул жерлерге петичка коюп койсок дагы болот. Ушундай кылып жыйынтыкты чыгарып алабыз. Бул жерден бассак, export data to CSV Excel'ge таштайт. Бирок Excel окуйбу, окубайбы аны көрөбүз. Көчүрүлдү. Азыр ачып көрөлү, окуй алабы, окуй албайбы. Ушу таблицаны азыр жүктөлүп атат. Excel окуй албайт экен, түшүнбөй калат экен бул таблицага. Демек, жанагындай кылып туруп, Students Reports дегенди басып туруп, жыйынтыгын чыгарып ала беребиз. Негизинен Clickers менен иштөө ушундай.